Бүгүнкү биринчи задачабыз биз сиздер менен трейдингден торговлябызды баштап атканда биз сиздер менен бул жакта план менен келишибиз керекпиз. План болуш керек. Силер наперёд бул жакта уже анализ кылышыңар керек. Канча сделка ачасыңар, кайсы стратегия менен торговля кыласыңар и канча сумма максимум ачышыңар керек болот. Ошол план болушу керек. И аягында мен силерге дагы бир бунун эрежеси дагы болот. И ошону дагы мен силерге азыр видеонун арасында айтамын. Азыр пока торговлябызды баштай берели. Менин задачам биринчиден бул балансты азыркы учурда балансты 10% көтөрүү болот да. 10% бул плюс-минус $900 да достор, 10%. И $10,000 чейин жеткенде мен айтып аткам элем мурда мен балансымды уже $10 эмес, 5% көтөрөмүн деп. Анткени менин балансым көбөйүп атат и получается каждый раз эле 10%дан киреше табыш бул уже кыйын болуп барат да. Анткени баланс көбөйөт и баланс көбөйгөн сайын чоң сумма табыш дагы кичине кыйыныраак боло берет да. Ошондуктан процент дохода бир торговый сессияда же бир күндүкү азайыш керек да. Мисалы мен давайте азыр 5% коелу. 5% бул приблизительно бир $450 да. Балансым азыр $9,410. Итак, бүгүн 5-6%га көтөрөбүз. Давайте баланс $10,000 чейин жеткизели и ушул менен дальше биз уже күнүмдүк процентимде мен 5%га түшүрөмүн да. То есть $10,000 5% табыш бул уже $500 болуп калат да достор, бир күндүккө. Вот и постепенно ушундай азайтабыз. И давайте азыр эмесе торговлябызда мынакей канадец японская иена OTC 1 мүнөттүк таймфрейм. Бул жерден мен 2 мүнөткө бул жакта мен $50 бул жакта продажага ачамын достор. И давайте бир индикаторду кошойлу. Индикатор RSI да, самый оптимальный, самый простой индикатор. Аябай жакшы результат берет бул индикатор дагы да. Мынакей зона перекупленности жана перепроданностьтарды көрсөтүп турат. И ушул индикатор менен дагы баштап атканда ушул индикатор менен торговля кылсаңар силерге жеңилдик алып келет да торговляңыздарда. Башында айткандагыдай эле мен бул жакта план түздүм да. Балансымды мен 5%ке көбөйтүшүм керекмин да. Итого $10,000 чейин көтөрүшүм керек болот. Бул торговый күндө. Бүгүн бизде 53-чү видео да. 53-чү видео. 53 күндөн бери мен $10 менен $100,000 чейин балансымды жеткизейин деп марафон кылып атам да. Өзүмө ушундай цель коюп атам. И силер дагы наглядно ушул өзүмдүн жолумду силер дагы көрүп обучение алып атасыздар. Вот. И каждый день достор биз также VIP чатта дагы торговля кылабыз. VIP чатта, Телеграмда достор. Бул жакта биз дисциплина менен торговля кылабыз. Бул жакта сигналдар болот. Мынакей Телеграмга катталып алыңыздар достор. Ссылка бул Телеграмдыкы комментариянын башында болот же видеонун описаниясында болот достор. И айтканда деле 2 мал торговля болуп турат. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Бул жакта технический анализ менен торговля болот и бул жакта дисциплина менен торговля кылабыз достор. Азартка кирбейбиз. Плюс болсо плюс, минус болсо минус, максимальный бир 15-20 сделка ачабыз да бир күндө достор. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Ушул каналга катталыңыздар. Эгерде силер новичок болсоңуздар, обучение алып биз менен команда менен чогуу акча тапкыңыздар келсе, анда ушул Telegram каналыбызга катталыңыздар достор. Итак, биринчи сделкабыз валютная пара канадец японская иенадан успешно плюска жабылды достор. Бул жерде процент бир аз түшүп кетиптир 85ке чейин. Ну ладно, 85 деле жакшы выплата. Так, давайте кийинки валютная парага өтө берели. Кийинки валютная пара биздики мынакей австралиец, канадец болот достор. Так, 2 мүнөттүк таймфреймди бир байкайын. Азыр болсо бизде мынакей уровеньде турат. Үстүрөк уровеньде дагы бар экен. Мынакей үстүрөктө дагы бул жакта. И азыр биз бул жерден продажага ача берсек болот. Анткени биздин RSI-быз дагы индикаторубуз бул жакта зона перекупленностька чейин уже көтөрүлүптүр да. Мынакей уровень сопротивлениеда жүрөт и ошондуктан 2 мүнөткө мен бул жерде $100 сатууга ача беремин достор. Так, эми болсо основаны түшүндүрүп кетейин достор. Торговляны баштап атканда айтканда деле план болуш керек. Ошол планыңарда кетип атканда силер максимально ошо акча таап алышыңар керек болот да, ошол стратегия менен. Если ошол планыңарга жетип калсаңар, но балансыңар орунда эле турса же балансыңар кичине минус болуп калса, анда все достор. Планыңар уже бүттү, лимитиңер токтоду и кийинки лимитиңер уже 24 сааттан кийин болот достор. Өзүңөргө ушундай бир препятствие койсоңор жакшы болот да. Анткени бир отурганда силердин задачаңар акча табышыңар керек ошол лимиттин ичинде достор. Допустим, менин лимитим азыр балансымды $10,000 чейин көтөрүшүм керекмин и бул лимиттин ичинде мен максимум бир 10 валютная парадан 10 сделка эле ача аламын деп да. Вот ошол стратегияны силер башында коюп алышыңар керек болот да. Канча сделка ачасыңар, канча суммадан ачасыңар. Если канча минус болсо, мисалы мен азыр бул жакта 3 минус, 4 минус кармасам, все, мен торговлямды токтотом.
Все, мен кийинки сессияга келемин, и кийинки сессияда дагы бир жолу ошол попытканы ошол попытка кыламын да. Вот. И ошол лимит болушу керек достор. Каждый бир күндүн ичинде силер эртеден кечке чейин торговля кылбашыңар керек бул жакта. Эртеден кечке чейин торговля кылсаңар, анда силер автоматически азартка киресиңер, жадность кирет и баланс сливать этесиңер достор. Бул жакта лимит болуш керек. Силер мисалы бул жакта эртеден кечке чейин торговля кылып отура берсеңер, балансыңар миллион болсо деле силер акчаңарды жоготушу мүмкүнсүңөр да. Азарт менен дисциплина жок и эреже жок, ошол менен эле силер акчаңарды жоготуп коесуңар достор. Вот ошондуктан мен айтып атам, всегда бул жакта дисциплина болуш керек достор трейдингде. Итак, бул сделкабыз биздин уровень сопротивлениябызга чейин дагы бир жолу өсүп атат. Так, давайте биз азыр 1 мүнөттүк таймфрейм коебуз. И давайте мынакей кийинки уровенибизге келди. Бул жакта мен 1 мүнөткө ачамын. 1 мүнөткө 5 сделка. 5 сделка продажа. Все, менин лимитим приблизительно бир 8.000 же 8.500 долларга чейин түшүп кетсе балансым, мен автоматически торговлямды дальше токтотом достор. Торговля кылбаймын. Если мен дальше торговля кыла турган болсом, возможно, рынок бүгүн начар болуп калышы мүмкүн да. И ошондуктан мен өзүмдү ушул нерсеге мен балансымды сактаймын достор. Бул трейдингде силер балансыңарды сактаганды билишиңер керек достор. Вот, и ошондуктан бул нерсени мен бекерден айтпай элем башында достор. Мен дагы сливать эткенмин, мен дагы бул эрежелерди билчүмүн, бирок кылбачумун достор. И эмоционально дагы слабый болчумун башында үйрөнүп атканда. Силер дагы ушуну мен силерге жөндөн жөн айтпай эле турамын. Ошондуктан бул нерсени алыңыздар и кылыңыздар достор. Итак, биздин догонубуз 2 секунд. И бул сделкаларыбыз плюска жабылды достор. Балансыбыз бир аз болсо көтөрүлдү 100 долларга. И дагы бир жолу 1 мүнөткө мен продажага ача беремин достор. 2 сделка 100 долларга продажага. Анткени биздин мынакей 3-чү уровенибизге дагы бир жолу келди достор. Мынакей 3-чү уровенде бизде кайтып атат. Также бизде мынакей RSI, мынакей индикатор RSI зона перекупленностьтан тийип туруп кайтып атат, көрдүңүздарбы? Вот, значит, бул жакта уже график уже астыга кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ача беребиз пониженияга. Так, опасный момент. 5 эле секунд калды сделкабыздын жабылышына. Но все же сделкабыз плюска жабылды достор. Бизде мынакей 3-чү уровенибизден кайтты. И торговлябызда достор график өзү негизи дагы бир нюанс айтып кетейин. Вообще трейдингдин обучениясына кирет бул. График всегда уровенден уровенге жылат достор да. Мынакей 1-чи уровенден кайтты, ортоңку уровенге түштү да, мынакей ретест кылып атат. И бул жактан азыр возможно кийинки уровенге кайра дагы бир жолу көтөрүлөт да. Вот, всегда график уровенден уровенге жылат. Так, давайте кийинки валютная парага өтөлү. Кийинки валютная парадан деле биз ушу индикатор RSI'ды дагы бир аз байкайбыз. И также уровендерди дагы коюп торговля кылабыз достор. Возможно, силерге мен тажаттым бул стратегия менен, бул уровендер менен, но достор бир эле стратегия менен, бир эле индикатор менен силер дагы бул жакта жакшы үйрөнүп алып, ошол эле бир эле стратегия менен акча тапсаңыздар болот достор. Бул жерде силерге кереги жок там бир какой-то супер стратегияны издеп, супер стратегияга акча төлөп алып деген андай нерсе жок достор. Трейдингде мен силерге ачык айтайын, трейдингде бул жакта любой эле стратегия, даже простейший стратегия достаточно аябай чоң киреше алып келет достор. Буну силер тоже осознавать этишиңиздер керек. Трейдингде мындай бардык эле сделка плюска жабыла турган стратегия жок, болбойт андай нерсе. Бардык стратегия силердин мээңерде болот. Итак, валютная пара евро GBP. Евро GBP бизде бул жерде тренд восходящий болуп атат. Көрүп атканда деле мындай яркий картина менен болуп график үстүгө жылып жатат, көрүп атасыздарбы? И также мынакей бул жакта мурдакы случайларды карап көрсөк, бул жакта почти что уровень сопротивления келип калыптыр. И биздин RSI'быз мынакей RSI'быз дагы көрүп атканда деле прямой линия менен график көтөрүлүп атат да. Мен ойлоп атам бул жакта тренд восходящий болот деп, график бир эле направленияга өсөт деп. Ошондуктан давайте 1 мүнөткө бул жерде сделкамды покупкага ача берейин. 2 сделка менен по тренду рисковать этемин. Бул жерде тренд бизде негизи бул жакта үстүгө эле кетип барат и 1 мүнөткө по тренду ача беремин достор бул жакта покупкага. Да, возможно, бул жакта разворот болуп кетиши мүмкүн, да. Разворот болуп приблизительно могул уровенге чейин түшүп кетиши мүмкүн график. Биз азыр 15 секундтук таймфреймди карап атабыз. Вот, и возможно, да, бул жака чейин түшүп кетиши мүмкүн да. Но если бул жака чейин түшсө, анда 1 мүнөткө мен дагы бир жолу перекрытие ачамын достор. Айтканда деле мынакей график уровенден уровенге жылат. Так, бизде дагы 20 секунд, давайте байкайлы. Сделкабыз кандай болуп жабылат экенин. Акыркы 3 секундтар и да, график көрүп атканда деле биздики сниженияга кетти, астыңкы уровенге чейин. Мынакей азыр бул жактан мен перекрытие ачамын, даярданамын. Так, давайте ушул жерден ачып берейин уже. 3, 4, 5 сделка менен мен 2 сделкамды полностью перекрывать этемин да, мынакей.
Так, все, күтөбүз достор. Пока бул сделкабыз жабылганга чейин достор, мен дагы бир жолу түшүндүрүп кетейин. Если сиздер новичок болсоңуздар, обучение алып атсаңыздар да эмиден, анда достор мынакей биздин Telegram командабызга кошулуңуздар. Бул жакта бизде айткандагы деле 2 маал күндө торговля болуп турат, без выходных достор. Также прямой эфирлер дагы болуп турат. Прямой эфирлерде дагы биз совместно торговля кылабыз. Вот, и VIP чат достор. Мынакей VIP чатта ушундай статистикаларды алсаңыздар болот. Ушул статистикаларды биздин Telegram каналыбызда алсаңыздар болот. Ссылка комментариянын башында болот. Итак, сделкабызга кандай болот экен, давайте байкайлы. 10 секунд калды. Аябай опасный. Биз ачкан опционубуздун тушунда түшүп турат. Так. 3 секунд, 2, 1, 0. Есть достор. Отлично. Көрүп атканда деле, мынакей бул жактан мен ачтым эле. График бир аз түштү дагы, астыңкы уровеньге чейин, и астыңкы уровеньден мен перезаход кылып атам. Значит, биздин стратегиябыз бул жерде толугу менен отрабатывать этти. Бардык эле видеороликте мен айтамын, идеальный точкадан биз всегда ача албайбыз депчи. Ошондуктан стратегияңыздарга толук ишенсеңиздер, дагы бир жолу перекрытие ача берсеңиздер болот жакшыраак точкадан. Так, кийинки валютная пара. Кийинки валютная пара евро Kuwait ODS болот. Так, бул жерде кичине опасныйраак момент экен, жакшылап анализ кылыш керек бул жерде. Бул жакта мына байкашыбыз боюнча бул жакта бизде мынакей RSI'быз зона перекупленностька чейин көтөрүлүп тур мына жерде. Да, мынакей бул жакта бизде график RSI'быз көрсөтүп атат. Медленный падение болуп атат, но при этом бизде көрүп атканда деле график өсүп атат да. Өсүп атат. Значит, возможно, бул жакта бизде азыр уровень сопротивления пробития болот и дальше үстүгө кетет. Ошондуктан бул жакта мен 2 сделкага, покупкага ача берейин достор. Если график кайтып кете турган болсо, анда биз продажага ачабыз достор. Кийинкиден мынакей 15 секунддук, 30 секунддук таймфреймде байкайлы. Мынакей уровеньибиз, сопротивлениябыз мурдакы эле максимум бизде обновлять этип атат да. Бул жактачы мынакей могул максимумду дагы бир жолу обновлять этип көтөрүлдү да. Жаңылады свечаны, и бирок бул жакта RSI'быз бизде моундай снижение болуп түшүп атат да, көрсөтүп атат бул жакта. Мынакей бизде бул жакта даже перекупленностька кириптир да могул жерде. Именно ушул сопротивленияда. Бирок бул жакта бизде мынакей признак көрүнүп атат да, график, что бул жакта дальше үстүгө көтөрүлүп кете тургандыгынчы. Мынакей мурдакы свечаны, бул жактагы свечаны обновлять этти. Ошондуктан мен бул жакта түшүнүгүм боюнча ойлоп атам, бул жакта пробитие болот, дальше график үстүгө жылат деп да. Вот. И менин анализим толугу менен отрабатывать этти. Отлично. Уровень сопротивления пробития болуп атат. Ошондуктан дагы бир жолу 2 опцион менен покупкага ача берем достор. 2, 1, есть достор. Бул сделкабызды дагы плюска жаптык. Балансымды плюс-минус 10 000 долларга чейин жеткизип койдум да. Давайте дагы бир сделка ачайын. 50 долларга 1 мүнөткө ушул жерден деле покупкага ача берейин. Мынакей пробитие болуп атат. И ушул менен мен балансымды 10 000 долларга чейин ашырып коеюн да. Ушундай достор, бул сделкабызды плюска жаптык. Балансым 10 000 доллар, 34 доллар болуп калды. Ушундай каналга катталабыз достор. Сурооңуздар болсо комментарий жазыңыздар, же болбосо Telegramга өтүп, Telegram каналыбызга катталып ошол жактан жазсаңыздар болот. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.